Жашкары болуп мигранттар жүрөт сарыгып, кээ бири жыргап, кээ бири ыйлайт тарынып, тер төгүп иштеп ай сайын акча алса да маанайы чөгүп жүрүшөт үйүн сагынып. Анткени үйдө балдары калган жалдырап, жаштардын болсо атасы кел дейт алсырап, кетсем го жакшы, кетпесем кандай болот деп баштары катып, айласыз иштейт шалдырап. Мейли ал кетсин, ай сайын акча ким берет? Айылда жумуш табылбай баары жинденет. Москвага экинчи келбейм дегендер 500 кетсе, эртеси кайтып 1000 келет. Алар да байкуш өзүнчө ойноп келишпейт. Иш табыш кыйын, акчаны жерден теришпейт. Орустун эли бизге окшош эле адамдар, иштебей жатсаң бир тыйын бекер беришпейт. Ак эмгек менен жан багып жатат бардыгы. Тоскоолдо болбой ал күчтүн бизде аздыгы. Жумуштан чарчап курсагач үйгө барганда жан кейтет жашаган жердин тардыгы. Башыңа түшсө байталда жорго болорун, алсызда бир күн зор келсе күчкө толорун. Түшүндүм мен да чет жакта жүрүп өзүмчө, бул турмуш бизди күлүгат кылып коерун. Көрөрбүз дагы тагдырга эмне жазганын, жалкоолук себеп пайдалуу илим албадым. Жараткан кандай сыноону берсе жакшылык, ач калсам дагы уурлук ишке барбадым. Кыйналсаң дагы сабыр кыл, бир аз чыдап кой. Аллахты эсте, шайтанды жакын жолотпой, баарыны жеңсең амалың күчөп өзүнчө, башталат жаңы жашоонун гүлү жомоктой. Чыдамкай бол деп сабырын колдоп турдубу? Мигранттык бизге Кудайдын берген буйругу. Кыямат күнгө чейинки жетчү неаматты терип жеш дагы адамдын парзы кулдугу. Чоң максат менен жөнөткөн бизди атабыз. Динсиздик болду жашоодо эң чоң катабыз. Аллахка шүгүр, мактоолор айтып жашайлы, анткени өлбөй ырыскы терип жатабыз. Кудайга шүгүр, мактоолор айтып жашайлы, оорубай иштеп ырыскы терип жатабыз.